көрөгөч болуп көрүп тур, сен үчүн келип айтпайт. Токтоп тургула, 1 жылдан кийин алтындын баасы асманга чыгат, ошондо сатабыз деп айтпайбы? Жогорку кеңеште доклад жасап, мыйзам кабыл алдырган ошо Жапаровду биринчи ошону жоопко тартса, ошо туура болот деп эсептейм. Бакиевден баштап кийинки президенттер көрдү. Бүгүн отуруп алып Акылбек Жапаров задним умный дегендей, ал 90-жылдарда биз антпесек Камек эмес эч бир компания иштемек эмес. Кумтор компания болду айтып атпайбы? Биз эл аралык сотко барабыз да, ошол 2009-жылдагы келишим негизинде утуп алабыз деп. Билип туруп, ошондой чечимге барган Жапаровду биринчи жоопко тартыш керек. Саламатсыздар, урматтуу Автор ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши Акылбек Жапаров баштаган комиссия Кумтор боюнча маселени парламентте карады. Анда бир катар сын пикирлер дагы айтылды. Ошол эле убакта 2003-жылы түзүлгөн келишим боюнча Кумтор кайсыл бир деңгээлде мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келишимдер түзүлүп калгандыгы тууралуу дагы сөздөр айтылды. Биз бул боюнча Кыргыз Республикасынын туңгуч президенти Аскар Акаев менен дагы маектешип көрдүк. Аскар Акаевич, саламатсызбы? Аскар Акаевич, биринчиден ушул бизге маек берүүгө убакыт тапкандыгыңызга терең ыраазычылык билдиребиз. Эми суроолорго өтсөк, бүгүн Кыргыз парламенти Акылбек Жапаров баштаган депутаттык комиссия Кумтор маселеси боюнча доклад жасады. Анда ушул 2003-жылы түзүлгөн келишим, Танаев баштаган өкмөттүн келишими ушул Кыргыз мамлекетинин бир пайдасына каршы келип калгандыгын, андан бери ушул Кумтор чуусу уланып бир нече депутаттык комиссия иликтесе дагы ушул мамлекеттин пайдасына бир чечим чыгара албагандыгын айтты. Деги эле ушул 2003-жылкы түзүлгөн келишим боюнча сиз тарапка, сиздин дарегиңизге айтылган сын пикирлер боюнча өз оозуңуздан жооп уксак. Биринчи ирет мен айта кетет элем, мына жогорку кеңештин карап аткан негизги маселеси бул Кумторду иштетип аткан чет өлкөлүк компаниянын Кыргызстанга экологиялык жагынан чоң зыян келтиргенин карап, анан ошол Кыргызстандын табигый байлыктарын пайдаланганга төлөбөгөн ошол маселелерди карап атканы менимче абдан туура деп эсептейм. Абдан туура. Сөзсүз чет өлкөлүк компаниялар Кыргызстанда иштеген, биздин экологияны сактоого мыйзамдардын чегинде сөзсүз көңүл буруш керек. Эгер зыян келтирсе, ошол зыянды бюджетке төлөп бериш керек. Жана Кыргызстандын табигый байлыктарын пайдаланса, аны дагы сөзсүз төлөп бериш керек. Менимче бул негизги максаты жогорку кеңештин. Мен туура деп эсептейм. Контролдо болсо болбойт. Экологиялык кризис, катастрофа бул азыр бүткүл дүйнөдө чоң маселе болуп калды. Ошондуктан негизги максатын жогорку кеңештин туура деп эсептейм. Ал эми айрым депутаттар айтып атпайбы? Ушул маселе мына саясий оюндар менен дагы киришип кетти. Мына ушу зыян келтирбейби, негизги максатыбызга деп. Менимче ошо туура айтып атышат. Ошо жана ошол маселенин тегерегиндеги саясий оюндар чындыгында жанагы негизги максатка жетишүүгө чоң тоскоол, чоң зыян болушу мүмкүн да. Мени мына ушул маселе биринчи ирет тынчсыздандырат. Эми негизги келишимдер мына депутаттар комиссияда дагы айтып атышат. 2003-жылкы келишим биринчи, анан 2009-жылкы келишим деп. Анан мен башынан эле айта кетейин, бул Кумтордун маселеси боюнча көп депутаттык комиссия иштеген, 90-жылдарда да комиссиялар уюшулуп иштеп турган. Анан акыркы 20 жылда дагы бир топ комиссияда иштеген. Анан ошонун ичинен мына 2013-жылы дагы
комиссия, мамлекеттик комиссия түзүлүп, аны баштаган ошол кездеги экономика министри Темир Сариев кече ачык айкын айтпадыбы? Акылбек Жапаровго жооп берип, ачык айкын айтпадыбы? Ошо бардык бүгүнкү маселенин баары 2009-жылдагы келишимге барып такалат деп. Мына ушуну баса белгилей кетейин. Анан экинчи тараптан мына Кумторду иштетип аткан Кумтор Gold Company дагы ошону айтып атат. Биз эл аралык арбитраждык сотко барабыз. Ошол 2009-жылдагы келишимдин негизинде сотко берип карайбыз деп атат. Алар дагы 2009-жылда. Эгерде 2003-жылда ошол чет өлкөлүк компанияга преференциялар берилсе, алар айтпайт беле, биз ошол 2003-жылдагы келишим негизинде сотко беребиз деп. Бирок баары Темир Сариев айткандай 2009-жылкы келишимге такалып атат. Ошондуктан мына Жапаров комиссиянын төрагасы катары эмне деп атат? Ал 2009-жылдагы келишимди эч кандай баса айткан жок. Ал басымды 2003-жылдагы Акаевдин, Танаевдин убагында түзүлгөн келишимге коюп атат да. Мына ошондо бузулган деп. Ал анын максаты кандай? Жапаровдун максаты кандай? Жапаровдун максаты, негизги максаты ошол коомчулуктун пикирин ошол 2009-жылдагы келишимден буруш керек да. Келишимден буруп 2003-жылдагы келишимге басым коюш максат коюп атат. Себеби эмнеде? Себеби Жапаров өзү ошол Кумтордун тегерегинде чоң адис. Ал башынан эле бардык комиссияларга катышып келген, экономист катары, депутат катары, кызыкчылыгы да болгон болуш керек. Ал бардык комиссияда иштеген. Ошол 2003-жылдагы комиссияда ошондо дагы мамлекеттик комиссия түзүлүп, ошол комиссиянын негизги мүчөсүнүн бири Жапаров болгон, депутат катары, Жогорку Кеңештин депутаты катары. Ал ошол комиссияда толук иштеп, ал эмес Канадага, Торонто шаарына барып, анан Камеканын штаб-квартирасында болуп, суюрматын көрүп, келип, анан өтө мактаган. Мына Камека өтө бай тажрыйбасы бар, өтө татыктуу компания экен. Анан келишим дагы ар тарап кызыкчылыктарга толук жооп берет деп өзү мактап колдоп берген ошол 2003-жылы. Ошонун негизинде Танаев премьер-министр катары анан келишимге кол коюп чечим кабыл алышкан болчу. Ошондо Жапаров бир дагы ошол кемчилик жөнүндө кайрылып эч жерде ачык айткан эмес. Анан ошол тажрыйбасын пайдаланып, мына 2009-ал кезде вице-премьер өкмөттүн экономиканы башкарган ошол Бакиевдин буйругу менен ошол 2009-жылдагы келишимди Акылбек Жапаров түзгөн биринчи. Акылбек Жапаровдун кеңеши менен Бакиев ошол келишимди Жогорку Кеңешке алып чыгып, мыйзам катары бекитип берген. Бул бир. Ошондо Кумтор Gold Company'ге өзгөчө преференциялар берилген. Мына ошон үчүн Кумтор Gold Company бүгүн айтып атат, биз ошол 2009-жылдагы келишим негизинде арбитраждык сотко барабыз деп. Себеби анда аларга чоң преференциялар берилген, ошондуктан алар эч күмөн санабайт утуп аларына. Экинчи мына айтпадыкпы, негизги максат бүгүн Жогорку Кеңеш бул маселени карап атканы, бул экологиялык зыян. Ошол экологиялык зыяндан канча миллиард доллар өндүрөбүз деп атпайбы?
Al endi oşo ekология эмнеден бузулду? Ошол 2009-жылы келишимде Жапаровдун сунушу менен эки мусто, биринчисинин аты Давыдов деген илгери геолог ачкан, экинчиси Лысый. Ошол эки мустону кумторго берип коюшкан. Мыйзам менен бекитип беришкен. Бул өзү одоно бузуу болгон. Себеби 90-жылдарда биз изилдеп тыюу салганбыз, мыйзам ченемдүү тыйым салганбыз. Ошол Мусто Давыдов жана Мусто Лысый эч качан иштетилбейт, анын алдындагы алтын казылбайт деген мыйзам кабыл алынган болчу 90-жылдарда. Себеби ошондо эле белгилүү болгон, эгер аларды иштетсе, анда экологиялык кризис, катастрофа болушу мүмкүн. Ошондуктан тыюу салынган. Мына ошонун баарын абдан жакшы билген Акылбек Жапаров. Ал өзү айтып атпайбы, мен баарын билип, көзүм жетип турган деп. Мына ошол баарын билип, анан баарына көзү жетип туруп, анан кийин 2009-жылы ошол 2003-жылдагы келишимдин кемчиликтерин эмне үчүн оңдобойт? А тескерисинче кошумча преференция беришкен ошол 2009-жылы. Анан билип көзү жетип туруп эмне үчүн жанагы эки мустоону бердирип жиберген, экологиялык катастрофага алып келе турган. Мына бүгүн ошо экологиялык кризис, экологиялык катастрофа ошол Давыдов менен Лысыйдын алдындагы алтынды эткенден чыгып отурат. Мына ошон үчүн жана Темирсариев 13-жылдагы комиссиянын төрагасы ачык айкын айтып атпайбы? Бүт маселенин баары ошол 2009-жылдагы келишимге барып такалат деп. Ал эми Жапаров эмне үчүн мени күнөөлөп атат? Себеби ал бир дагы сөз Бакиевди эстеген, Бакиев жөнүндө айткан жок. Бир да жолу Бакиевдин фамилиясын айткан жок. Себеби ошо Бакиевдин буйругу менен 2009-жылдагы мына ушул бүгүнкү кризиске алып келген, бүгүнкү катастрофага алып келген келишимди ошол Акылбек Жапаров өзү иштеп чыккан. Мына ошондуктан ал жанагы күбөнүн баарын өткөнгө жапкысы келип атат. Бирок бир топ депутаттар мен ыраазымын, рахмат, баары айтып атышпайбы? Ал 2009-жылы эмне үчүн басымдык жасабайсың деп. Эми мен дарегиме кетирген жанагы курулай каралоо жөнүндө дагы айта кетейин. Себеби мында эч жаңылык жок. 2005-жылы биринчи эле бийликке келгенде Бакиев чоң мамлекеттик комиссия түзгөн. Биринчи указы менен Акаевдин байлыгын таап, элибизди байытабыз деп. Ошол указ менен чоң комиссия түзүп, башына биринчи вице-премьер Үсөнүп, анан ген прокурор Бекназаровду койгон. Ошол комиссия 30-40 киши бир жыл иштеп, Акаевдин байлыгын тапкан эмес. Комиссиянын өзүнүн чечими бар. Ошону Үсөнүп дагы Бекназаровду айткан, Акаевдин ашык буюмун Кыргызстандан байлыгын тапкан жокпуз деп. Анан экинчи Бекназаров көтөрүп чыккан кылмыш ишин козгоп, бир топ бир эмес. Мага, менин уулум Айдарга маркум, бир топ иш козгоп, мына Кумтордон миллиард доллар алган, ошол миллиардты таап келип, элибизди жыргатабыз, байытабыз деп. Ошол миллиардты табыш үчүн Данияр Үсөнов менен Азымбек Бекназаров $1,000,000 эл аралык сыщик Либерманды жалдашкан. Ал сыщикке Американын ФБР жардам берген. Ошентип бүт дүйнөдөн издеп, Канадага барып изилдешип, бирок кийин Бекназаров өз оозу менен официалдуу түрдө айткан, Акаевдин бир дагы центин тапкан жокпуз деп.
Мына бул күнөө ошондо эле коюлган, ошондо эле сот иштери ачылып, ошондо эле Бекназаров ген прокурор болуп турган изилдеп тапкан эмес. Мына жаман айтпай жакшы жок дегендей, ошо Бакиевдин комиссиясы мен Кыргызстандан эч байлык алып чыкпаганымды, эч кандай кумтордон 1 цент албаганымды далилдеп беришкен. Мына ошону эле кайталап атат. Бирок рахмат ошол комиссияга. Бекназаров 2-3 миллиард десе, булар азыр 10 миллионго түшүрүптүр. Менимче дагы бир комиссия чогулса балким жокко чыгарат деп ойлойм да. Себеби негизи да жок, фактысы да жок, эч кандай. Бул ошондой. Анан эми менин мына маркум Танаев ошол кезде өкмөт башчысы катары ошо кол коюп келишим кабыл алган. Мен терең ишенем, Танаев эч качан Кыргызстандын кызыкчылыгын саткан адам эмес. Эч качан. Балким кемчилик кетсе кеткендир. Бирок мындай бир чечүүчү кемчилик ал жерде жок. Себеби алтындын баасы өзгөрдү. 2003-жылы алтындын баасы $400 болсо, мына бүгүн $1,800. 4 эсе көбөйдү. Шарт башка. 2009-жылы алтындын баасы $1,200 чыккан. 3 эсе көбөйүп, ошол шартта, ошондой жакшы шартта эң начар келишим түзүшкөн да. Мына ошону түзгөн Акылбек Жапаров. Бакиевдин буйругу, Бакиевдин кызыкчылыгы менен. Мына ошондуктан ал ошол бүт Кыргызстандагы коомчулуктун пикирин ошол 2009-жылдан 2003-жылга жана орустар айткандай больной головы на здоровую голову өткөзөм деп ойлоп атат. Анысынан эч натыйжа чыкпайт. Себеби мына эртең эле сот болсо, эл аралык барып ошол 2009-жылдагы Бакиев, Жапаров түзгөн келишимдин негизинде соттошот. 2003-жылдагы Акаев, Танаевдин келишимине эч ким кайрылбайт, себеби ал жерде эч кандай преференция жок. Эч кандай преференция берилген эмес ал жерде. Ал келишим боюнча ошол кезде алтындын конъюнктурасы өсүп, алтындын баасы эл аралык биржада биринчи жолу 10 жылдан кийин көтөрүлүп, анан биржага чыгыш максаты коюлган. Ошондо биржага чыкканбыз. Ошол натыйжасын айтып коеюн. 2004-жылы ошол келишимдин негизинде Кыргызстан бюджетке биринчи жолу 1,6 миллиард сом налог түшкөн. Эми ал бүгүнкү акча менен эмес, ошол кездеги сом менен ал кезде сом долларга барабар болчу. 1,6 миллиард. Андан кийин мындай чоң налог түшкөн эмес эч качан. Жана ошону менен бирге ошо Гирешеден биз 110 миллион Канада доллары түшүп, ошол 110 миллион Канада долларынан социалдык фонд уюштурганбыз. Социалдык фонд ошо мугалимдер, врачтардын айлыгын көтөрүш үчүн, пенсия жакшыртыш үчүн жана жаштардын ипотека жеңилдетилген ипотека, жаш үй бүлөлөрдүн жеңилдетилген ипотекасын чечиш маселеде фонд түзүлгөн болчу. Бакиев бийликке келгенден ошол фондду жоюп салган. Ал эми ошол 110 Канада миллион доллары кайда кеткени ушул кезге чейин белгисиз. Мына мен ошону айтып кетким келет. Ал эми мына ушул комиссиянын өзүнүн азыркы чечиминде жүрөт. Мына акыркы 20 жылда, акыркы 15 жылда ошол Гирешеден араң эле 84 миллион доллар алышыптыр. Биз ошо биринчи эле жылы ошондой Гиреше бөлүштүрүп, ошо адилеттүү бөлүшкөндүктөн ошо 110 миллион
Kanada dollары, 86 milyon Amerikan dollары. Oşonu biz sotsialдык fond kılıp толук жана Жапаров айтып атпай, ошо акцияларды сатып жиберип, анан өзүнүн чөнтөгүнө салып алган Акаев деп. Ал Акаев өзүнүн чөнтөгүнө салбай эле социалдык фонд уюшулган. Ал указ бар, указды көтөрүп окуса болот. Ошолдо сатылган акциялардын кирешесинен 86 milyon Amerika dollары толук ошо социалдык фонд уюшулган. Буну ошону издетиш керек. Кийин ошол каяка сарп болгон, ошону ким кайда жумшаган, ошону 2005-жылдан кийин. Мына комиссиянын өзүнүн эмесинде жүрөт. Андан кийин 15 жылда 84 milyon эле доллар. Биз бир жылда 86 milyon Amerika dollарын алып фонд уюштурсак, а кийинки 16 жылда ошондой кирешеден 84 эле миллион түшүптүр. Мына ким утушта болгон. Мына ошондуктан мен баса айтаар элем, азыр ошол Акылбек Жапаровдун айласы кетип, ал көрүп атат, элдин баары көрүп атат. Мына Темир Сариев ачык айкын айтты, баардык маселе баары туура. Ал айтып атат, балким 2003-жылдагы келишимде деле кемчилик болушу мүмкүн. Бирок алар мындай зыян алып келген жок. Элибизге, Кыргыз мамлекетине. 2009-жылдагы Бакиев, анан Акылбек Жапаров түзгөн келишим мына эң чоң зыян алып келип отурат. Биринчиден преференция беришкен, ошондуктан эч прибыль болгон жок. А болбосо андан бери жана социалдык фонд миллиардтан ашкан доллар болмок. Миллиард бүгүн социалдык фонд гана болмок Кыргызстан. Келишим ошондон кийин түшүп турса, бирок анын баарын жоюп жиберишкен. Жоюп ошондой чоң утулушка ажырап отурат республикабыз. Эми эң аягында айтаар элем, мына ал Жапаров ошол Танаев менен да ошо Танаевдин эле тегерегинде чуркап жүргөн жигит болчу, комиссиясында иштеп, Танаевди мактап, мына маркум Танаев, анан менин Айдар уулум ошо арбагына шек кетирип отурат да, бүгүн ошо курулай каралоо менен. Эми мен кыргыз элине кайрылаар элем, Кудай жазасын берсин Акылбек Жапаровдун. Эми чоң Кудай өзү жазасын берер ушундай кубулуп турган адамга. Мына мен ушуну айткым келет. Дагы кандай бир тактай турган. Аскар Акаевич, ошол жерден Акылбек Жапаров айтып жатат да, Аскар Акаев башында Кумторду 5 жылдап салыктан бошотуп, кийин 2003-жылдан кийин дагы 10 жылдап салыктан бошотуп койгон. Бул да болсо бир баягы зыян катары келишимге мындай кирип калган деген сыяктуу айтып атат да. Анан дагы бир суроо жаралат. Эгерде биз соттошо турган болсок, азыр мынакей арбитражга берип жатат. Кыргызстандын баягы ошол соттон утуп алуу мүмкүнчүлүгү канчалык? Анан уттуруп койсо жоопкерчилик, эгер Акылбек Жапаров өзү 2009-жылы кол койгон келишимдин негизинде болот деп атасыз да? Мындай биринчи суроо мына туура 92-жылы биз Кумторду иштете баштаганда 90-жылдар мындай да, алтындын баасы нефтинин баасында эле цикл болуп өзгөрүп турат. Мына 93-жылдан 2003-жылга чейин алтындын баасы дагы, нефтинин баасы дагы текейден арзан болгон. Мына бүт 90-жылдар алтындын баасы 1 унция менен эсептелет. Унция 30 грамм, 31 грамм ушундай. 31-32 грамм 1 унция. 1 унциясы орто эсеп менен $350 болгон Лондон биржасында. $350 1 унциясы. Ал эми Кумтордо алтынды ошол 1 унцияны казып алууга $380 каражат кеткен. Өзүң көрүп тургандай алтындын баасы ошол кезде ошол кирешеси чыгашасынан аз болуп турганда, анан бирок
Ошон үчүн биз аларды иштетиш кыйынга турган. Бирок эмне үчүн биз аларды ошо суранып иштеткенбиз? Себебин айта кетейин. Biz 2003 yılı birinci olup özümüzden uluttuk valuta akçabızdı kirgizdik somdu doğru. Alema bir memleket özünün uluttuk valutasının karmaşı için anan finansı sistemasının karmaşı için sözsüz altın valuta zapası oluş gerek. Altın zapası oluş gerek. Buna Rusya'da zapas neden tüsülöt? Neft, gaz, altın, almaz. Mana uşul baylıktın var Rusya'da doğru. Oşalardan tüşkön girişe menen altın valuta zapası çoğun Rusya'nın. Oşun için rublin jakşı barmap turат. Kazakistan'da neft menen, Turkmenistan'da gaz menen. Anan Özbekistan'da var. Neft, gaz, oşonun içinde altın da bu. Alem Kırgızistan'da nefti de yok, gaz da yok. Bizde ağ altın pakta da en az olgun. Misali salıştırma Tacikistan, Özbekistan, Turkmenistan'a karaganda. Oşonduktan biz oşol sözsüz kumtorgenin kazışımız gerekli. Sebebi altın valuta olmasa biz sondu da karmay almağa bezmiz. Alemi son özüңөр bilesiңер 90 yıllarda oşol kumtor iştegen için somdu dollarday Orta Asya'da som dollarda çok kaptırıyordu. Sebebi anın altında kumtor turgan. Mana kumtordu gazıp atışat, bularda altın zapası vardı. Finansı sistemimiz 90 yıllarda jakşı işlep ketти. Oşol kumtor arkılуу. Mana oşon üçün biz tırıştık kumtor iştesin dep. Anar dagы bilet. Bir 10 yıl bağ tekeyden arsan, bir 10 yıldan keyin mana bağ götörület dep. Mana oşantip 2003 yılı birinci yolu altının bağısı $400 çıkkan. Oşonda gireşe eseptep gör, mana 380 çıkaşa $400 satıp $20 har bir altında. Oşantip mana oşol gezdele oşol bağ menen tüzülgön gelişim çındığında men daha bir jolu basa aytam, Tanayev hiç kaçan Kırgızistan'ın kızıkçılığını satkan adam emes. Oşol gezdegi bağ boyunca en sonun gelişim bolgun. Bunu oşon hazırkı komissiyanın töragası Japarov da oş aytpayın, bu komissiyanın müçösü olup durup abdan maktağın oşol gezdi. Anan bugün aytıp atpayı, ertesi bağ götörülse oşo bugün satıp jüberişkendi. Anan anday vanga olup görögöç olup görüp dur, senin için gelip aytpaydı. Toktap turgula, bir yıldan keyin altındın bağısı asmanga çıgat, oşonda satabız dep aytpayбы. Anısını uqqan emesmin men. Anan, конечно, 20 yıldan keyin mına andan altındın bağısı 2005 yıldan keyin götörüle başladı. Al gezdi men prezidentten ketken. Mına altındın oşo kumtordun ubayın oşo Bakiyev'ten başlap keyinki prezidentler gördü. Oşonda altındın en büyük bağısı Otunbayev'ın uağında oldu 11. yılı. Oşonda ekonomika taptakır iştebey turganda Kırgızistan'ın ekonomikasını oşo altındın gireşesi menen karmap kalıştı. Oşo 10. 11. yıllarda tragediya olup turgan ekonomika taptakır iştebey turgan yıllarda. Bugün mına $1.800. Biz 90 yıllarda mana 10 yıl 93. 2003 yıl altının bağısı oşol $350 bolup turgan. Mana salıştırıp görgülü bugünkü $1.850 menen altının bağısı. Mana uşunday bağısını esepteş gerek de bağısında karaş gerek. Oşonduktan biz 90 yıllarda oşo Jogorku Kengештин komissiyası işlep oşoga makul bolgun. Oşoga biz 5 yıldık eme vergenmiz, nalogdan boşaltkanmiz. Sebebi gireşe yok bolsa nalogdan neden төлөйт? Bizge oşol yıllarda oşol kombinatты öz ubagында kurup altındı kazıp ala başlaş çoğun mesele bolganda. Bul jagынан Kameka hiç bir kıyınçılık
koygon jok. Özü 3 yıldın içinde, 4 yıldın içinde bütürdü uşul çoğun kombinatı. Anan 97-98 yıllarda birinci tonun altında kazıvala başladı. Bul jagынан 93 yıllarda abdan jakşı. Anan bugün oturup alıp Akılbek Japarov zadnim umny degende al 93 yıllarda biz antpesek kamekamesi hiçbir kampanya işlemez emez. İşte gireşe yok al gezdi. Hiç kanday gireşe yok. Alar oşo kredit alıp adegende 500 milyon dolar kredit alıp işleşti. Andan keyin daha köp kredit bilen işleşti. Anan tuğra 2005 yıldan keyin altındın bahası ösüp 2000 dolarga çıktı. Köp gireşe alıştı. Oşon için geledi, gireşe alış için geledi kampanya. Birok men basa aytayın dağı bir jolu mına bardığı bugünkü bardık meselenin barı 2009 yıldağı gelişimine oşonda buzuşkan. Anda altındın bahası dağı 1200 dolar olup turgan London birjasında. 2004 yılga qaraganda 3 есе. Hiç kanday gajeti jok bolsa oşonda preferensiya berip. Açık gerek öyle de mına altındın bahası asmanda turat. Kanday preferensiya gerek sizlerge. Mına gireş alıp atasınlar dep. Teskerisinçe oşonda çoğun preferensiya berip koyuşkan. Anısın az mıyzam menen bekitip berişken. Mına oşon üçün hazır Kumtor kompanya golda aytып atpayбы. Biz eller alık sotko barabız da oşol 2009 yıldağı gelişimin negizini tutup alabız dep. Sebebi alar oşo preferensiyalarga hiç kanday kajeti bolgon emes, аны мыйзам менен бекитip. Мына ошонун көрүп атышат. Экинчиси ошо жана мен айткан 2 мусто. Al berilbey turgan 90 yıllarda da 2003 yılda dagı kumtor mesele koygonda biz aytkanыбыз yok. Al 2 musto hiç kaçan işletilbeydi. Sebebi anda ekologiyalыk katastrofa bolot dep. Bирок 2009 yılı mına oşonu bilip turup oşonda çeşimge vargan Japarov'tu birinci cevapka tartış gerek. Sebebi oşo bilbey oşo kriz kalplerin bilbey turup gelişim tüssü. Anda geçirimde olur le. Bирок Japarov özü bugün aytıp atpayбы. Men oşonda ele gözün jetken uşunun bari uşunda ziyan kaldı. Gözü jetsen niçin anan keyin oşol 2009 yılda gelişimge kol koyup beret? Niçin jana 2 mustonu ötközüp beret? Mına oşoga birinci gün ölü uşu Akılbek Japarov uşul bilip gözü jetip turup anan uşul kılmışka bargan. Men öyle mına uşu birinci çıkkınçılık degen kılmışkerdik degen mına uşunda jatat. Şu bilip görüp 2003 anda murun görüp bilip turgan dep aytıp atpayбы. Oşo görüp bilip turganan oşol çeşimdi Prezident Bakiyevke berip bektirgen Jogorku Kеңеште доклад жасап мыйзам кабыл алдырган ошо Жапаровду birinci ошону жоопко тартса ошо туура болот деп эсептейм. Аскар Акаевич, эми азыр биздин ушул соттон 5 миллиард доллардай акча деп атат. Өндүрүп алуу мүмкүнчүлүгүбүз канчалык? Эми мен Кудайдан тилейт да. Kudaydan tileytelim ошол адилеттүү сот болуп экологиялык зыян чоң чындыгын айтканда чоң анан жанагы мен да окудум ошол экологиялык зыян чоң экен жанагындай табигый биздин байлыктарды пайдаланганына акча төлөбөптүр ошолордун баарын өндүрүп берсе эл аралык сот жакшы болор эле. Кыргызстандын бюджети толуп кыргыз элине кичине жеңилдей түшөт эле. Кытайдын карыздарынан жана башка чет өлкөлүк карыздардан кутулат эле республикабыз. Мен ошону Кудайдан тилейм. Бирок мен кандайдыр көзүм жетпейт. Себеби мен дагы бир жолу айтайын. Себеби 2009 жылдагы келишим ошол Бакиев менен Акылбек Жапаров түзгөн келишим ушу турук алып келет деп ойлойм. Себеби ошондо мына Темир Сариев ошон үчүн баса айтып атат. Мына бар ошого барып такалат. Ошол келишим Кыргызстандын буту колун бууп койгон келишим деп айтып атпайбы?
Ошо абдан туура айтып атат. Себеби эл аралык сотко барсалар айтат, мына өзүңөр мыйзам кабыл алып турсуңар, өзүңөр уруксат берип турсуңар. Мына өзүңөр өткөзүп берип турсуңар ошо эки мустоону. Анан эмнени каалайсыңар деп айтышы мүмкүн. Бирок мен дагы бир жолу баса айтайын, мен ушу Кудайдан тилеп турам, ушу эл аралык сот адилеттүүлүк кылып Кыргызстандын пользасына чечип берсе абдан жакшы болор эле. Абдан жакшы болор эле. Себеби Кыргызстандын тоо кени ошол кыргыз эли үчүн эң чоң утуш, эң чоң пайда болор эле. Анан ошо жана айрым депутаттар айткандай, ушу мына бул маселени чечкенде балким жана саясий оюндарды коштурбаш керек эле. Ушу да бузуп кетиши мүмкүн да. Ушу дагы бузуп кетиши мүмкүн. Бул өзүнүн бир четинен зыянын тийгизеби деп ойлойм да. Аскар ага, эми соңку эки суроо. Эл аралык коомчулук кумтор маселеси ушул сот боюнча көтөрүп чыкканы Кыргыз өкмөтүнүн баягы тынчсыздануусун билдирип жатышат да. Анан айрым депутаттар айтты, эгерде биз кумторду улутташтырып калсак, анда сотко берүүнүн же болбосо алар сотко бере албайт болчу, анын кажети жок болчу депчи. Сиздин пикириңиз кандай? Эми мен бул жерден так жооп бере албайм, себеби мен юрист эмесмин. Бул жерден мен анча эми кийинки мыйзамдарды да билбейм. Кыргызстандын мыйзамдары да өзгөрбөдү акыркы 15 жылдын ичинде. Мыйзамдарды билбейм. Анан ошо жанакы 2009-жылдагы Конституциялык сот, Жогорку Кеңеш бекитип берген мыйзам өтө тоскоол болот да. Ол ошол жанагы камеканын пользасын ойноп атат да. Ушундай. Анан бул жерден эми юрист гана так айта алат, юристтер гана так айта алышы мүмкүн. Балким эгер юристтер жакшы ийне жибине чейин мыйзамдардын баарын билген юристтер ошо национализация жагы туура болот эле десе, анда сөзсүз жеңил жолу национализация. Жана эл аралык сотто кыйын. Ал эл аралык сот деле ошо Кыргыздын сотундай кээде адилеттүүлүк иштейт. Кээде болсо бирөөлөрдүн жанагындай чоң мамлекеттердин басымчылыгына көнүп кетет. Алар деле ошондой. Кыргыздын сотунда эле анча айырмасы жок. Аскар ага, эми соңку суроо. Бүгүн парламентте дагы бир катар депутаттар айтты да, ушул иштеп чыккан комиссия кайсыл бир саясий кызыкчылыктардагы көздөп ошол саясий кызыкчылыктардагы аралашып кетип атат деп. Эми сиздин пикириңизде бул ушул айтылып аткан нерселердин түбүндө эмне болушу мүмкүн? Эмнени көздөшү мүмкүн ушу саясий кызыкчылыктар аралашып кетип атат дегенде? Эми менимче бул өзү көнүмүш болуп калды деп ойлойм да. Көнүмүш болуп калды деп ойлойм. Мына себеби мына мен президенттиктен кеткенден кийин башталды. Бакиев келди да жана айтпадымбы, биринчи указы менен мына Акаевдин байлыгын издейбиз деп, анан Акаевдин үй бүлөсүн дискредитация жасайбыз деп ошондон башталды да бардыгы. Мына өзүңөр билесиңер, менимче элибиз билет. Мен президент болуп иштеген жылдарда өткөнгө бир дагы таш ыргытырган эмесмин. Мен өзүм бир дагы өткөн жетекчилерди мындай үй бүлөсүн, куугунтук алып критикалаган эмесмин. Мына легендарлуу парламентти 2 киши башкарчу Турдакын Усубалиев, Абсамат Масалиев экөө биригип 30 жыл башкарган республиканы. Өзүңөр билесиңер, ошо легендарлуу парламенттеги 350 депутат бүт экөөнүн кадры болчу. Анан 90-жылдарда мен эртеден кечке ошо парламентте эле отурчумун. Мени күнөөлөшчү, муну туура жасабай атасың, муну ката кетирип атасың, ошонун баарына жооп берип отурчумун мен угуп. Бирок мен бир дагы
Абсамат Масалиевичке дагы, Турдак Мусубалиевичке дагы бир дагы мен күнөө койгон жокмун. Бир дагы алардын үй бүлөсүнө тийгизген жокмун. Өткөн совет доорунан дагы тапшырып турган жокмун эч качан. Себеби мунун баары өкмөттүн кыйрашына алып келет. Мына Советтер Союзу эмнеден кыйрады? Ушуну дагы эске сала кетейин. Советтер Союзунун кыйрашы Хрущевдон башталды. Хрущев келип Сталинди жамандай баштады. Ошо Сталиндин приказдарын бир адамдын башына ал десе 10 адамдын башына алган Хрущев өзү жамандап, Сталиндин доорун жамандап, анан мына бүгүн айтып атышпайбы эмне үчүн Сталинди Гитлерге теңеп атышат деп. Мына ошондо Сталинди өздөрү эле теңеп коюшкан, ошондой жамандап отуруп. Анан Хрущев кетти. Хрущев кеткенден кийин Хрущевду жамандашты. Ошентип мына элдин ошол 40 жыл 50-жылдан кийин 40 жыл ошо ар бир келген бийлик элдин күчүн, элдин демин кандайдыр артка буруп өткөн менен күрөшүп жүрүп мына Советтер Союзун уратып алышты. Негизги ушундан чыкты. А мына Кытай эмне үчүн өсүп кетти? Мына Кытай эл республикасын 80-жылдарда Дэн Сяопин келди. Ал эми Дэн Сяопин Мао Цзэдундун эң жакын соратниктеринин бири. Мао Цзэдун бир жолу түрмөгө, 2 жолу перевоспитаниеге жибергенде Дэн Сяопинди. Бирок Дэн Сяопин лидер болуп келгенде ал ошо Советтер Союзунун урогун эске алып, ана ошо Мао Цзэдунду жамандай башташканда ал киши токтоткон. Мына Мао Цзэдун 75% туура иш кылган, 25% кемчилик кетирген. Точка. Эч качан бул маселе көтөрүлбөсүн дагы, андан көрө алдыга жылалы дагы жакшылык жараталы, байлык жараталы деп мына Кытайды дүркүрөтүп өстүрүп кетти. Мына ошо 30 жылдын ичинде бир дагы пример жок. Мына бийликтер биринен бирин алмашып, бирок өткөн бийликти, өткөн эмесин жамандаган жок. Мындай. Анан менимче мына бул Кыргызстандагы көрүнүш негедир мени тынчсыздандырат да. Мына ушинтип жүрүп биз мамлекеттүүлүгүбүздү толук уратып албайбыз деп. Себеби мына бүт эле ошол эми мына бүт күнөөнүн баарын Акаевка жүктөгөн кандайдыр элибиздин ичинде эмне болсо эле кандай кемчилик кетсе, жаңжал чыкса эле Акаев күнөөлүү. Мен айтып атпаймынбы, мына бул маселени мына бүгүнкү Акылбек Жапаров көтөргөн маселенин баарын Бакиевдин убагында Үсөнов менен Бекназаров көтөрүп чыккан. Чоң комиссия иштеген. Ошонун ичинде дагы бир жолу баса айтайын, Бекназаров 10 миллион эмес, 2-3 миллиард алыптыр деп миллиард издеген, ал 10 миллион издебей. Бирок 1 цент тапкан эмес. Анан эми ошонун баарын кайтеле Жапаров ошону кайталап, бирок баягы 10-15 жылда ичинде эл жаңырат дегендей балким унутуп калды деп ошону кайта бүт жарыялап айтат. Ал эми Бекназаров өзү эле ошондо бүт сот иштеринин баарын жоюп кеткен, эч кандай. Бекназаров ген прокурордон кеткенде анын орун басары Нефоросных деген болгон. Ал киши айткан, ачык эле айткан, Акаевка болгон сот кылмыш иштеринин баары эч фактысыз, эч негизсиз коюлган, ошонун баарын жоюду деген болчу. А бирок Бакиев кийин ар кайсысын кайта көтөрүп ошентип чыкты. Эми алар чоң Кудай өзү жазасын берер. Бул Акылбек Жапаровдун күнөөлөгөнүндө менин дарегиме эч кандай жаңы факты жок. Баягы эле эски фактылар. Бир нерсесине рахмат айтам, баягы 2-3 миллиардтан 10 миллионго түшүрүп бер. 10 миллион доллар. 100 эсе азайт. Ошонусуна рахмат.
Саркач, убакыт бөлүп бизге ушул маек куруп бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Эми ушул кумтөр маселеси бир кыргыз элинин пайдасына чечилип, бир кыргызга гана бир киреше алып келген тармак болсун деп пикирибизди, тилегибизди айтабыз. Сизге болсо чоң ыраазычылык. Кудай буйруп ошондой болуп, бул кумтор ушо кыргыз элинин утушуна алып келишин каалайм мен дагы терең. Чоң Рахмат.